Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз Ибрагим Нуракун уулу экөөбүз Ачеке айылындагы бул маданий очоктун астындагы түз эфирибизди улантабыз. Бүгүн бизде конокто белгилүү саясий ишмер, президенттикке талапкер Улукбек Кочкоров мырза. Ассаламу алейкум, Улукбек мырза. Эмесе биз эфирге биздин көрүүчүлөрүбүз топтоло баштады. Биз алгачкы суроолорубузду сизге узатып баштай берели. Биз бардыгынан сурап жатабыз да, азыркы абалда сиздин илинген көчөдө шиттериңизди да көрбөдүк. Рекламадагы мындай атка да минбей коебуз. Аз чыккандай болуп атат. Анан ушул абалда президенттикке талапкер болуп чыгуунун өзү сиз үчүн кандай болуп атат? Эң негизи эле ар бир талапкер өзүнүн максаты болуш керек, эмне себептен бараткандыгы, анан элге сунуштай турган жакшы бир программасы болуш керек да. Бүгүн мен элге акчам жок болсо да, бийлигим жок болсо дагы элге сунуштаган жакшы программам бар деп эсептейм. Ошол программаны элге жеткирүү максатында мен ушул шайлоого чыгып атам десем болот. Туура айтасыз. Тилекке каршы 1-2, балким даже 1 эле деп койсок болот. Талапкерден башка бүгүн мындай эбегейсиз чоң каражатты талап кылган иш-чараларды жүргүзүүгө бир талапкерден башка талапкерлер мүмкүнчүлүгү болбой атат. Эмне себептен ал талапкердин тегерегинде андай болуп атканын дагы баарыбыз билип, сезип, көрүп турабыз. Бүгүн тилекке каршы кыргыздардын баягы кошоматчылык оорусу кайра тутуп, бүгүн баардык акчалуулар дагы, бийлиги бар дагы барып жагынып, мындай өз арыгыны чабып атат десем болот да. Куба Карабек дейт биздин көрөрманыбыз. Бактыбек Калмаматов тууралуу оюн билгим келет. Ушул кандидат менен биргелешип иш алып бара алат белеңер дегенде сурап жатты да. Бактыбек Калмаматов мыкты чыган жигиттердин бири. Мен аны менен чогуу 5-акырылышта чогуу депутат болуп иштешкенбиз. Дайыма өзүнүн позициясы бар. Так даана бетке айталган. Кагазга ороп, көпчүлүк учурда конъюнктурага карап мамиле жасайбыз го. Көп саясатчылар жок, ал андай эмес, бетке айткан жигиттердин бири. Мен ал жигитти сыйлайм, урматтайм. Кудайым буйрса, качандыр бир командада болуп иштейбиз деген оюм бар. Гүлкайыр Абдыманап кызы, эгерде шайлоодон өтпөй калсаңыз, болочоктогу президент менен кызматташууга барасызбы? Эми аны убакыт көрсөтөт. Бирок мен айтып кеткен жаңы бир жакшы сонун программабыз бар. Бул программаны мен 2 жылдан бери өкмөткө да сунуштап келем. Тилекке каршы мурдагы өкмөт жетекчилер муну кандай десем, эрки жеттип ишке ашыра алган жок, кабыл алышкан жок да. Эгерде бүгүн мына Новиков олтурабы, ошол Новиков ишке ашырам десе дагы мен ушул программаны иште, себеби эл үчүн бул керек деп мен айтат элем. Албетте Садыр Нуркожоевич эгерде бул программаны алып ишке ашырса, мен ойлойм мындан только эл эле утат. Ошондуктан алсын кызматташкандыгыбыз ушунда болсун, мен программаны алып кишиге идеяны даярмын. Программаны. Жайнаков Максатбек, шайыр мырза, бүтүрүп алсам. Мына президент болуп шайланып калсаңыз, ишти эмнеден баштайсыз? Эң биринчи кадам дейт. Эң биринчи мына бизге тилекке каршы 5-6 октябрдагы окуялар жогорку кеңештеги баягы шайлоого болгон нараазычылыктан келип чыкты. Биз азыр өзү чын-чынына келгенде жогорку кеңештин депутаттарын шайлашыбыз керек эле да, президенттиктен мурун. Эми бул ушундай болуп атат. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы акыркы убакыттарда аябай мыйзам бузуулар көп болуп атат. Конституцияга дагы дал келбеген иштерди көп болуп атат. Ошондуктан биринчи биз парламенттик шайлоодо өтө чоң жакшы деңгээлде өткөзүшүбүз керек. Мен айтат элем, бүгүнкү шайлоо системасы боюнча Кыргызстанда бийликке жалаң гана байлар келет деген мыйзам жазылып, ушундай система орнотулган. Жөнөкөй мугалим, дарыгер же болбосо экономист, юрист акчасы жок болсо, канча акылдуу болбосун, ал келүүгө бийликке мүмкүнчүлүгү жок. Себеби ошол эле сырткы мына сиз айткан жарнактар шайлоо учурунда $10.000 чейин жетип атат. Бир жарнактын арендасы $10.000. Кыргызстан боюнча канча жарнак болуп атат? Мега
билбордтор 320 квадрат, башка квадрат дегендер, албетте буга акча табыш каяктан? Эл жоготуп берип атат деп айтып атпайбы Садыр Жапаров? Эми пенсиясын топтоп атат экен, эми билбейм. Биз 80% калкыбыз тилекке каршы жакырчылыкта жашайт. Кайсы пенсионер берип аткандыгы мен үчүн аябай мындай кызыктуу десем да болот да. Эми убакыт саат келгенде билинет го деп ойлойм. Бирок мен айтайын дегеним, биздин шайлоо системабыз мына акчага гана байланган. Ошол эле телевидение, радиодагы роликтер 137 000 сомго бир ролик, 1 минута чыгып атат. 1 минутасы. 1 минута. Муну ким мындай иш чараларда алып бара алат? Бул партиялар ошондуктан баягы тизмегине, алдыңкы тизмекке жалаң гана акчалууларды тизип, эл өзүнүн районунан жакшы тынчыкма уул кыздарды шайласа дагы, алардын добушу менен баягы алдында $500 000 берген, $1 миллион бергендер келип алып, эл өкүлчүлүк институтундагы такыр эл ишени менен кетирди дагы, бүгүн мына эл курултай институтун киргизели деп жүрөт. Кереги жок. Бүгүн Жогорку Кеңеш деген эл өкүлчүлүк институту бар. Ошол жерге биз татыктуу уул кыздарыңарды алып келе турган шартты түзөлүп болду. Ошондуктан биринчи эмне иш кылам? Мыйзамды, президентти жана Жогорку Кеңешти шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен тышкы жарнактарды толугу менен жоюп, телевидение, радиодогу рекламаларды толугу менен жокко чыгарып, жалаң гана дебаттар тема боюнча, социалдык маселелер боюнча, билим берүү боюнча, саламаттык сактоо боюнча, тышкы саясат боюнча, коррупция боюнча, сот системасын кандай өзгөртөбүз, блогу менен дебаттарды кылып, талапкерлердин деңгээлин көрүш керек. Шайлоону арзандатам дегендей. Шайлоодо арзандатышыбыз керек. Толук. Анан ошондо гана бизде эл туура тандоого келет. Бүгүн тилекке каршы акчага байланган шайлоо системасында элдин ишенимине ээ болгон адамдар эч качан келбейт. Тилекке каршы мына ушул системадан улам бүгүн Садыр мырза дагы ошол байлардын тузагына түштү. Кустурам деген адамдардын акчасы менен бүгүн жерлерде иш жүргүзүлүп атат, үгүт иштери. Эртең ошол кустурабы, кустурбайбы, бул чоң уже маселени жаратып атат. Жанболот Жалилов ушул эле сиздин айткан сөзүңүзгө улай суроо берип атат. Шайлоо таза өтүшүнө ишенесизби? Мындайда шайлоо таза өтөт дегенге бүгүн уже мындай көлөкө түшүп калды. Себеби губернаторлор жүрүп атат, мына видеого чыкпадыбы? Коркутуп, үркүтүп аткан, давай мынаны шайлагыла дегендери чыгып атат. Мына мен жеке өзүмдү ала турган болсом, биздин штабта эртеден кечке чейин атайын кызматтын кызматкерлери эшиктин оозунда туруп алып, сүрөткө тартып, ким келген, ким кеткенини, кийин аларды чакырып алып, ар кандай шылтоолор менен прессовать этип аткан болуп атат да. Бул бир эле мен эмес, мына ошол эле Клара Соронкулованын эс алып аткандарын тартып алып чыгып, элге ашкере кылып, мына дагы башка иштер, туура эмес иштер болуп атат да. Тилекке каршы 3 төңкөрүлүш бизге дагы бир туура мындай жыйынтык чыгарганга мүмкүнчүлүк бербеди деп ойлойм да. Тилекке каршы биз кайра эле ошол эле Путин айтпадыбы? Наступайте на те же грабли деп. Ошол өнөкөтүңөр калбады деп мына биз эмес, сырттагы чет өлкөлөр айтып атпайбы? Жаңыбай Ахматов, сиз Сооронбай Жээнбековго кандай баа бересиз? Сооронбай Шарипович тилекке каршы жумшактык кылды, чечкиндүүлүк кыла албады. Бул жагынан албетте ал киши азыр өзү деле өкүнүп атса керек. Анан ушул шайлоолорду дагы да болсо ушул баягы эски система менен өткөзүп, ушуну алмаштырып, эгерде жаш жигиттерди эл үчүн иштейм деген азаматтарды ушу тизмеге коюп, анан ушул баягы келгиле программаңар менен атаандашкыла деп ушундай шарт түзүп бергенде, мыйзамдарды өзгөртүп, баягы 120нын ичинен алдына баягы акчалуулар тизилип алып, анан кимге добуш берсе дагы ошолор келе тургандай эмес, 120нын ичинен ар бир каалаган адамды шайлап, эгерде көп адамдын ишенимине ээ боло турган болсо, ошолор келе турган системаны түзгөндө, мен ойлойт элем, мына 5-6 октябрдагы окуялар болбойт. Эми сиз деле ошо биримдиктин алдында жүрбөдүңүзбү? Ошого улай мына Шералы Бекташ деген көрөрмандан суроо берип атат. Парламенттик шайлоодо биримдиктен катыша коюп, аброюн түшүп алдым деп ойлобойт бекен, бир сурап коюңузчу дейт. Ооба, эми чынын айтканда шайлоо учурунда дагы айрыкча азыр аябай көп мындай мага ушул доомат айтылат да, сен ушу биримдикке кошулуп кетпедиң беле деген айтылат. Азыр эми мындай отуруп, албетте мен туура эмес кылган окшойм. Хотя менин максатым
эл үчүн адилеттүү кызмат кылам деп. Мени жакшы билгендер 5 жыл мына оппозиция болуп жогорку кеңеште отурдум. Күмтөр болобу, башка маселе болобу, кайсы бир оорчундуу маселе болсун, 5 адам болсо 5-өөнүн бирөөсү, 3 адам болсо 3-өөнүн бирөөсү болуп мен дайыма өзүмдүн позициям менен добуш берип келгем. 2 жыл министрликте кылган ишим дагы мени далилдеп турат. Мен бирөө жетеленме саясатчы, жетекчи эмесмин. Мен дайыма өзүм позициям бар. Мен өз билгеним боюнча иш алып барам. Мен эгерде биримдик менен депутат болуп келип калган учурда дагы мен жетеленме депутат болуп, ошо мынандай добуш бер десе ошондой добуш берип, же мындай кыл десе кылып отура турган депутаттардан болбошума мен анык, ачык билет болчумун. Мыктыбек Рысмаматов суроо берип атат. Урматтуу Улукбек Кочкоров мырза, сиз айтып жаткан көрүнөк жарнак боюнча эмнеге парламенттик шайлоодо ушул сөздөрдү, ушул талаптарды көтөрүп чыккан жоксуз дейт. Эми мындай, бул боюнча мен депутат болуп келсем, сөзсүз түрдө мен буга байланыштуу мыйзамды киргизет болчумун. Мынау персонификацияланган шайлоону киргизүү боюнча биз такай көтөрүп келдик. Тилекке каршы бул баягы бийлик жагынан бул маселеге аябай катуу запрет коюлгандыктан өтпөй келген да. Персонификацияланган добуш берүү болгондо ошол 120-чы турган жигиттер дагы келгенге мүмкүнчүлүк болот эле да. Тилекке каршы бийлик төбөлдөрү, фракция жетекчилери дагы буга жол берген эмес. Сизге жанагы менин программам бар деп айтып кетпедиңизби? Эми ушунча эфирге келгенден кийин кыскача үстүртөн болсо дагы убактыбыз тар анткени, ошону айтып кетсеңиз. Кандай тармактарга сиз көңүл бурам деп ойлоп турасыз? Биринчиден, биз бүгүн экономикалык жааттан мындай өзгөртүүлөрдү кылышыбыз керек. Финансы системаны толугу менен башка иштөө принцибине өткөзүшүбүз керек. Тилекке каршы биздин финансы система бир уч адамдын кызыкчылыгында жалпы элди жакырчылыкка алып келген финансы системасы түзүлгөн. Биздин ошол эле алтын валюта запастарыбыз сыртта 0,1% менен бекер турган учурда сырттан келген инвесторлор банк ачып, микрофинансылык компанияларды ачып, 18-20% эң эле төмөн, болбосо 30%га чейин элдин чөнтөгүнү кактап алып кетип атат. Буга өзгөртүү киргизиш керек. Анан ошол аркылуу биздин золотовалютный запастагы бекер турган акчанын эсебинен максаттуу түрдө импорттун ордун толуктаган, экспорттун потенциалын өнүктүргөн жумуш орундарды түзүү, мигранттарды кайтаруу. Анан буга эң бирден бир өбөлгө болгон биз баягы суроо талапты жаратышыбыз керек. Суроо талапты жаратыш үчүн элдин чөнтөгүндө акча болуш керек. Жана ошол элдин чөнтөгүндөгү акча чет өлкөлүк экономикага эмес, Кыргызстан экономикасына иштеш керек. Билесиздерби, бүгүн 80% биздин базардагы товарлар чет өлкөлүк товар. 400 миллиард сом акча биз базарга иштетебиз. Чет өлкөлүк ишкерлер чет өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө салым жасап атабыз. Менин программам боюнча пенсия, пособия, айлык маяналарды, стипендияларды жыл сайын көтөрүп, айлык маянаны 3000-ге, пенсияны 1200-гө, пенсияны пособия, стипендияны 1000 сомдон көтөрүп, бирок аны максаттуу түрдө өзүбүздүн ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн товарыга байлап, өзүбүздүн ишкерлердин ишини алдыга. Ушундай кыла турган болсок, биздин базарда 80% чет өлкөлүк товар эмес, Кудайым буйрса 5 жыл, 6 жылда 80% өзүбүздүн товарды чыгарганга жетишебиз. Ошондо сыртта жүргөн биздин уул кыздар кайтып келет, ошондо бизде жумушсуздук жоюлат, эң негизгиси жакырчылык жоюлат дагы. Конституцияда 53-чү беренеде ар бир жараныбыздын кепилденген укугу калыбына келет. Кыргызстанда социалдык жөлөк пулдар, стипендиялар, пенсиялар жашоо минимумунан төмөн болбош керек деген мыйзам турат. Башкы мыйзамыбызда норма турат. Ошону 30 жылдан бери мамлекет ишке ашырбай келет, бийлик. Бүгүн мен ошол кепилденген биздин жарандардын укугун ашырайын деп баратам. Жана сиз айтпадыңызбы, бийликтеги талапкер байлардын тузагына түшүп калды депчи. Анан ошого улай мына көрөрмандарыбыздын бири Бактыгүл суроо узатып атат. Учурунда сиз депутаттыкка талапкер болгон биримдик партиясы да шайлоого өтө көп каражат короткон. Ал ресурс кайдан алынды эле? Мындай, ар бир талапкер, биз мына партийный тизме дегенибиз менен ар бир талапкер өзүнүн жооп берген кичи мекени, кичи округдары бар. Мен мисалы үчүн Баткенге мындай байланып иштедим. Мен так даана айта алам, Баткенде сатып алуу болгон жок. Мен өзүмдүн округума жооп берейин. Бирок ошол эле учурда мына
5 октябрда чыккан башка партиялардын талап өзүбүздүн округда да көрдүм. Мен жалпы партияга жооп бере албайм. Себеби мен акча каяктан келип атканына кийгилишкенге акым жок эле. Себеби мен Жаңы Доор партиясынын төрагасымын. Бирок мыйзам жол берет, биримдик партиясынын тизмеси менен шайлоого баргам. Ошондуктан мен саясий кеңештин мүчөсү болбогондуктан финансы маселелерге аралашканга акым жок эле. Тизме түзүүгө баягы эми өзүм сунуштарымды айтып аттым. Келгиле жигиттер, жаш мындай дымактуу уул кыздарыбыздан тазалардан түзөйлү деп аттык. Бирок тилекке каршы эми ушундай болуп калды. Мирбек Мадазимов суроо берип атат. Шырайыр байке Мадымаров жөнүндө көз карашын сурап бериңизчи, суранам дейт. Адахан Кимсанбаевич дагы мына көп жылдан бери ушу кыргыз саясатында эмгек сиңген адам деп айтам. Эл үчүн көп иштерди, кызматтарды кылып келе ал кишиге түз. Кубанычбек Садыр Жапаровго кошоматчылар тууралуу кандай кеңеш берет элеңиз дейт? Тилекке каршы бүгүн угуп зээним кейт. Кээ бир мына алыскы областтардан келип алып 7 күндөн бери кире албай атам. Ушу кирип бир штабты жетексем болот эле деп өткөндө бир укканда зээним кейт да. Ушунчалык керек. Же болбосо ошол эле соц тармактардан көрүп атабыз. Кээ бир райондо 200-300 тарапташтарını топтоп алып, мен штаб жетекчиси болот элем Садыр Жапаровго деп митинг кылып жүргөндөрдү көрсөң, зээнин кейт. Бул кыргызга жарашпаган нерсе. Мен ойлойт элем бул эч бир жакшылыкка алып келбейт. Андан көрө ойлонуп туруп биз туура чечим кылышыбыз керек го деген ойдомун. Садыр Жапаровдун ордунда бийликте туруп, сиз бийликтин кандидаты болсоңуз. Садыр Жапаровдун ордунда болгондо мен мынабу Акаевди, Бакиевди, Атамбаевди, Сооронбай Шариповичти аңга түшүргөн адамдарды эч качан командага албайт болчумун. Бул жерде Элия деген Facebook колдонуучу суроо берип атат. Сиз президент болуп калсаңыз, элдин кен байлыгын элге жумшайсыз. Сөзсүз түрдө элдин кен байлыгы, бул конституцияда жазылып турганда, бул элдин байлыгы элге иштеш керек. Анан арзан кандайдыр бир 1000ден 1 баасыны бюджетке төгүмүш болуп коюп, же миллиондон бирини төгүп коюп, анан чет өлкөлүктөрдүн кызыкчылыгында иштеткен туура эмес. Мына азыр айтылып тооду чекеден кыркып сатып эле руда менен сатып кутулабыз деген. Мен буга караманча каршымын. 80 миллиард долларлык жетим тооду 1 миллиард 800 миллионго Кытайга сатабыз деген бул келесоолук деп айтам да. Башка сөз жок. Ошондуктан биз өзүбүздү иштетип, акыркы продукция чыгарганга чейин толук кандуу мындай өнөтүшүбүз керек. Сырьё менен сатканды токтотушубуз керек. Мен депутат болгондон бери ушул баягы руданы алып чыкканды неме кылайлы, бөгөт коелу. 35% таможенный пошлинына киргизели деп айтып келебиз. Жок, андай кылбай келди. Не себептен? Себеби ошо иттен бир уч адам өзүнүн чөнтөгүн толтуруп жүрдү да. Алтынды азыр мына жерге золотоизвлекательный фабрика куруп, алтынды чыгарып, канча алтын чыгып кетип атканды көрүп, салык көп төлөп калбайлы деп, андан көрө бир уч адамдарга руда менен 100 000 тоннага чейин руда чыгып кетип атат. А муну биз айткандан бери эле 5-6 жыл болду. Ошондон бери уже бир эмес 2-3 заводду, фабрикаларды куруп койсо болот эле. Ошол эле мына бизде иштеп аткан заводдорду дагы реанимация кылып ишке киргизсе болот эле. Тилекке каршы бир уч адамдар буга кызыктар болбой атат. Азыр рудада 1 тоннасыда мынча грамм бар деп коет. А чынча көп алтындарыбыз, күмүшүбүз, башка баалуу биздин металлдар чыгып кетип атат, контролсуз. Альбина Чалова, эмне үчүн президенттикке талапкер болсоңуз, шаар ичинде баннерлериңиз жок, бардык жерде Садыр Жапаров. Ушуга кошумчалай мен дагы бир суроо бере кетейин, Улукбек мырза. Сиз ошо региондорду кыдырып келдиңиз жаңы эле. Анан бир жерден ошол ат минбей мындай, биринчиден мен министр болуп турганда, мен өткөндө ушу шайлоого жөнөп атканда, тиги депутаттык шайлоого жетекчилерден бирөө аксакал жетекчилерден райондон атайын келип кетип атат экенсиз, ушул чынбы, биз угуп атабыз деп. Ооба дегенде, ал Улукбек Тойчубаевич 14 министр менен иштешип, сиз министрликтин жаңы бир стандартыны ишке киргизип кеттиңиз. Барган жерде кимин чай куйган болсоң, жумуштан кетесиң деп, мына чайда куйбай калдык, коробкада ташыбай калдык. Жыргаттыңыз депчи.
мына ат минген бул ат эми 5-10 сомдук буюм эмес да, туурабы? Анан аны алгандан кийин анын жооп бериши бар. Ошондуктан мен мына министр болуп жүргөндө дагы кайсы районго барбайын, чай бербегиле, союш кылбагыла, башка кылбагыла, мен өзүм чай аудиторлор барганда дагы бирөөң ошол жерден гостиницасын төлөп, же болбосо обед алып бере турамсыңар, жумуштан кетесиңер деп ушундай неме кылып кеттим. Ошондуктан мен ойлойм, бул менин такыр кандай табитиме туура келбеген иш. Десем, мен мамлекеттик кызматта туруп чоң акчаны топтогон жокмун. Ошол эле жетим, ошол эле майыптардын эсебинен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн эсебинен топтогон жокмун. Мүмкүн болушунча миллиардка жакын дарексиз кетип аткан акчаларды бюджетке буруу менен 92 000 аз камсыз үй бүлөнүн балдарына пособие чыгарып бердик. 8 000ге жакын майып балдардын ата энесине айлык чыгарып бердик. Майыптарга болгон бирок дагы көп пландарыбыз тилекке каршы ишке ашпай калды. Айбек Сагынбекович дейт. Бул эми баягы бир аз мамлекеттик коопсуздук, мамлекеттик баягы бир топ келечек жөнүндө сүйлөшсөк, Айбек Сагынбекович суроо берип атат, кийин дагы ойлойсузбу, кепилдик барбы, мурунку эле көздөр, сөздөр олигархтар дейт да. Тилекке каршы мына мени сиз биримдиктен баргансыз деп жаман көрүп аткан адамдар, ошо силердин командаңардагы ар бир райондордо мекеним Кыргызстандагы жана башка адамдар жүрүп атат. Алар силер үчүн бүгүн кызматыңарды кылып атканда жакшы болуп, а мен ошол партияга тизмесине кирип калдыган үчүн жаман болуп атам. Ошондуктан мен айтам, эртең Садыр Нуркожоевич келип ошолордун кызмат кылганына карабастан кустурам деген мунун өзүнүн немеси барбы, саясаты немеси. Ошого бара албаса, анда тилекке каршы дагы бир жаман көрүнүштөрдүн үстүнөн чыгышыбыз мүмкүн. Эми ушул суроо көп берилип атат да. Өзүңүз негизи ошол учурда бир адилетсиздик деп коелу, эмне дейли эми. Баягы бир партия үстөмдүк кылып кетпеди. Ошол партияга кошулуп калганыңызга өкүнөсүзбү? Эми албетте азыр мындай карап, биринчиден мындай өткөнгө кийиндей болду деп ушундай бир сүйлөй турган болсок, биздин ыйманыбызга шек келип калат да. Бул Алланын каалоосу болду, ошондуктан муну биз тагдыр катары кабыл алышыбыз керек. Албетте бүгүн мындай ойлонуп ардеме деп айтышыбыз мүмкүн, бирок негизинен бул Алланын каалоосу болду. Жакшылык бар. Сиз эми ушул мына баары эле Алланын каалоосу шайлоочулар жеңет деп чыгып атпайбы анан? Ошол сиз 18 талапкердин бирөөсүз. Сиз мындай реалдуу айтканда мына региондо сиз канчанчы орунду ээлеп келем деп ойлойсуз ушул президенттик жарыштан? Эми мунун баары албетте Алла Тааланын каалоосуна, буйругуна жараша болот. Биз ойлойт экенбиз да, мына Куранда Куран аяттары бар. Силер ойлойсуңар дейт, силерге жетекчилер, падышалар тектүүлөрдөн жана байлардан болот деп. Бирок баары биз ошондуктан бир Алла билет кандай болоруну. Кандай болгон учурда дагы мен бүгүн өзүмдүн программамды 2 жылдан бери ар кандай чоңдордун эшиктерин каккылап жүргөн программамды элге сунуштап атам. Жактырып колдой турган болсо, анда ошону сунуштайын деп, ишке ашырайын деп баратам. Тилекке каршы мен ушундай программаларды көрө албай атам да. Мына эртең 1 айда эмне болот, 3 айда эмне болот, тапшырып кетем деген программаны көрө албай атабыз да. Бирөөбүз жамандайбыз, бирөөбүз болсо баарын чечебиз, баарын караштырабыз. Бир эле сөз. Чечебиз, караштырабыз, ойлонуштурабыз башка. Реалдуу механизмни программасын көрбөй атабыз да, билбей атабыз да. Мен жеке көргөн жокмун. Бул жерде Саадатбек Ботобеков суроо берип атат. Улукбек Тойчубаевич, билесиз, медицинада аябай коррупция.
Пандемия көрсөттү, биз мына саламаттык сактоону туңгуйка кептеп койгондугубуз так даана ачыкка чыкты десем болот да. Биз элди фарм мафияга салып берип койдук. Мына каалашыңча саап ич деп берип койдук. Эмне болуп атат? Кече кесепетинде пандемия учурунда Кликсан, гепарин дегендер 14 миң баттап кетти. Мамлекет тилекке каршы иштеме кыла албады. Ошондуктан биздин программада Кудайым буюрса биз келгенден баштап электрондук учет, ар бир препараттын, ар бир мед изделиянын кайсы баада чыкты, Кыргызстанга канчадан кирди, кайсы аптека аркылуу, кайсы бейтапка жазылды, кайсы доктор аркылуу деп бардыгы электрондук системада болот. Көзөмөлгө алып турат. Баягындай 3 барабар, 10 барабар ел кыйналып атканда пайда табууга чек коет. Бүгүн мына айтып атпайбы кээ бирөөлөр? Мамлекеттик дары жок. Электрондук ушул учетту эске ала турган болсок, салыгы дагы түшөт. Анан кымбаттабай элдин чөтөгүн дагы кактаганды токтотот элек да. Бул жерде Кытайга болгон карызды жетимтоо менен кутулам деп жатат. Эгер сиз президент болсоңуз, карызды кайсыл жыл менен кутуласыз? Конкреттүү түрдө айта аласызбы? Конкреттүү түрдө. Мына программабызда бизде эртеден баштап, ошо биз келгенден баштап өзүбүздүн ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн ишини колдоо боюнча иш-чаралар жүрөт. Дагы жаңы завод, фабрикалар курула баштады. Бул ошол эле сыртта баягы биздин алтын валюта запасыбыз 0,1% менен, 1 жылдык пайызы менен өндүрүш курам деген жаңы технология, жаңы оборудование келем дегендерге 10 жыл, 15 жылдан бери максаттуу түрдө биз кредиттерди берип баштайбыз. Ошол системасыны биз жолго коюу менен 560 миң турак жайы жок 30 жылдык мөөнөткө ипотека, 2%дан ашпаган ипотекаларды беребиз. Ошондо жумуш орундар, налогдор, бюджеттин мүмкүнчүлүгү кеңейип, ошол аркылуу ООНдун Ген ассамблеянын кабыл алынган цели устойчивого развития деп ЦУР деп 2017 максаттарды белгиленген. Ошонун бирөөсү жакырчылыкты жоюу, экинчиси жоюу, экологиялык маселелерди алмаштырып, ошол эле башка мамлекеттер менен, ошол эл аралык финанс институттар менен сүйлөшүүгө келип, мына ООН 30-жылга чейин муну мынанча балабыз мектепке жетпей атат. Ошо маселелерди чечүүгө биз сыртка бере турган карызыбыздын ордун деп сүйлөшсө болот. Мен тилекке каршы 1 жылдан бери айтып келем. Бул менин түздөн түз министрлик милдетим болбогондон башка менин коллегаларым ушуну колдоо. Садыр Жапаровтан сизге чайга чакыруу болдубу? Кыскача. Жок, түздөн түз ал кишиден болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу Улукбек Тойчубаевич, сизге суроом бар эле. Гендердик саясат боюнча көз карашыңыз кандай? Сиз президент болуп калсаңыз, абдан көп суроо берип салыптыр. Мен эки сурооңузга жооп алып берейин. Гендер саясаты боюнча биз бардыгы өзүнүн угунда кеткени жакшы, жөндөн жөн эле баягы тамуулап, мынанча адам болуш керек, бийлик башка деген мен чынын айтканда каршымын. Ар кимдин өзүнүн бул жашоодо мындай максаты жана немеси бар. Табигый жолдо жүрүш керек. Ошону менен уюмдар, НПОлор гендер саясатыны көздөө менен жака бизди түртүп атат. Мен министр болуп турганда, мисалы үчүн, мага алып келиптир, силер мыйзам кабыл алышыңар керек. Бир 500гө жакын кесип боюнча аялдарга эмне болгон кесип десе, ошол эле хим цехтерде иштеген, же болбосо шахтада шахтер болуп иштеген, жана башка, же болбосо эл аралык чоң машинелерди айдаган баягы дальнобойщик деп коет, ошого бизде аялдарга тыюу салынганда, мунун баары эмне себептен тыюу салынган? Репродуктивдүү бала төрө функциясынан айрылбасын деп.
Ошол көрдүңүздөр НПОлор бизди ошол аялдарыбыз туубай турган болуп калса, булар көбөйбөсө деген максаттарды көздөп кылып атат. Ошондуктан гендер саясатын баары чегара боюнча айтып коеюн. Чегара качан бийликке адамдар келгенде даярдыгы менен жөн мамлекетчил адамдар келгенде чечилет. Себеби тилекке каршы баягы партиялар жана башка президенттик талапкер болуп жүргөндө болуп калып ошол адамдарга ар кандай кызматтарды бөлүштүрүп бергенде сабатсыз деп айтпайм, даярдыгы жок адамдар каруу системаны. Көп мамлекеттик маселелер чечилбей атат, ошонун арасында чек ара дагы чечилбей атат. Шайырбек мырза, бул биздин убакыт соңуна чыкты, бат эле өтүп кетти. Бирок дагы 5 мүнөт кошсок, анткени суроолор абдан көп болуп атат. Анын үстүнө көрүүчүлөр дагы абдан көп чогулду. Протоколго кол койгонсуз далилдейм дедиңиз эле, далилдей алдыңызбы? Кимди? Баткен берүү жөнүндө протоколго кол койгонсуз дейт. Кубаныч Жолдошов. Мен койгон эмесмин. Мен эч качан Мадымаров жөнүндө айтып протоколдор турат. Немени десеңер, көрөм деген адамга көрүнүп эле турат. Көрбөйм десеңер, намерение ишке ашкан жок, бирок тийип калды. Бул жүрдүңүз да, депутат болдуңуз, андан кийин көп министрлер мындай бир булганыч жолго басып кеткен, көп депутаттарды ушул биз эл журтубуз, сиз чиновник катары Жок, калган эмесмин. Айнура эми сен деген деп кайрылып тур, ошондой эле окуямсың, эл садырды колдоп жатабыз, сен бир жумушка орношуп, элге күйсөң иштеп бербейсиңби? Бакиевди дагы ишти колдогон. Бүгүн садырды колдоп атат. Эмне себептен? Бүгүн жыйынтык кылууга эрте. Биздин канча убактыбыз калды? Дагы 2. Биз өзүбүз өзгөрмөйүнчө жакшы падыша, жакшы бийлик келбейт. Бул Куран аяттарында бар. Элге жараша падыша деп. Эгер эл пейили бузулган болсо, же болбосо дагы башка жакшы эмес падышалар калды. Сизге дагы бир убакыт берсек, программаңыз боюнча дагы улантып сүйлөсөңүз. Өзүңүздүн азыр өзүңүз айтып аткандай, бүт эле жерде мүмкүнчүлүгү кымбат. Ал эми мындай, биздин концепт айлык маяналарды, пенсияларды, пособияларды көтөрүп, бирок экономикасы иштеш керек. Биз акчаны эгерде салып берип, ал жалаң гана Кыргызстандын товарына иштей турса, кошумча пенсия, кошумча зарплата, кошумча стипендия. Өндүрүшү өнүгөт дагы. Бул бир системада, бир банктын ичинде иштей турган болсо, бир акчаны мындайча айтканда, бензини жок турган машинага бензин куюп, элдердин кирешесин көбөйтөбүз. Жыл пособие, стипендияларды көтөрүү. Сооронбай Шарипович кээ бирөөлөрү ишенбей программаны менен ошону жашса болор экенине изилдеп, жазып, чыгып, тилекке каршы Сооронбай Шарипович ушул программаны шайлоодо дагы бир чоң суроо, бул жанагы башкаруу формасын аныкталуу боюнча сиз ошол кайсыл башкаруу формасы, президенттикпи же парламенттикпи? Анан депутаттардын саны керек, 90 кылыш керек, ар кандай кыскартуу жөнүндө сөз болуп атат. Макул өзүм депутат болуп отурганда ашып барса тең жарымыбыз отурабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, бир 60
бул ашык деп ойлойм.